Төрага Камчыбек Ташиев Өзгөн районунун тургундары менен жолугушууда жер алмашуу аракеттеринде эки элдин тең кызыкчылыктары эске алынгандыгын билдирди. Алсак Орто Токой суу сактагычынын айланасында жүргөн сүйлөшүүдө Союздун тушунда коңшу өлкөнүн карамагына өтүп кеткен Көксерек айылы 105 гектар жери менен Баястан участкасы 112 гектар жери менен кыргыз тараптын пайдасына чечилген. Буга чейин бир канча ирет талаш тартыш жаратып келген Үңкүртөө участкасы документалдуу түрдө Кыргызстандын карамагына бекитилди. Камчыбек Ташиев Кемпирабад үчүн жерлерди алмаштыруу туурасында сөз болгону боюнча түшүндүрмө берди. Ошол Кемпирабадты куруу маалында, Союз маалында Өзбекстан менен Кыргызстанда чоң келишим болгон. Ошо келишимдердин бирөөсү биздин мына Кемпирабадтын сол жагынан баягы Шахрихан сайдан кийин. Ошол эмеге бүргөндүгө чейин канал булар курушуп, ошол жерден биринчи 22 000 гектар, кийинки келишимде 8 000 гектар жерге суу чыгарып беришмек болгон. 8 000 гектар жерге суу чыгарып беришмек болгон. Бирок булар муну аткарышкан эмес. Ошол маалда жасалып, договорго кирип, бирок аткарбай койгон булардын талаптарды биз коюп кайрадан аткартып атабыз. Мына ошонун эсебинен биз айтып атабыз, 8 000 гектарды силер бизге суу чыгарып бербей койдуңар. Демек, ошонун ордуна бизге 8 000 гектар жерди Кабасайдан бересиңер деп атабыз. Булар айтып атат, биз 8 000 гектар жер силерден алган эмеспиз. Биз жөн эле суу чыгарып беребиз дегенбиз. Силердин не жериңерге 8 000 бере албайбыз. Деп ошентип биз менен талаш тартыш болуп, 2-3 күн алар менен өйдүлдүй болуп, жакшы жаман айтышып олтуруп, акыры буларды биз көндүрдүк. Булар айтты, биз деле канал кылып берели деди. Макул, ошондой кылбай кылган каналды азыр куруп берели деди. Анан биз өзүбүздүн специалисттер менен сүйлөшсөк, азыркы күндө ал жака каналды куруштун кереги жок экен, себеби дегенде ал маалда жер бош экен. Жер бош экен, ал маалда мүмкүнчүлүк бар экен, курса болот экен. Азыр жерлердин бардыгы жанагы занят болуп калган. Азыркы күндө каналды куруштун актуалдуулугу уже кетипти. Так, ошондо курулса курулуп калат эле, азыр куруштун кереги жок экен. Ошондуктан булар айтат, биз каналды куруп беребиз дейт. Биз айтабыз, жок. Бизге каналдан азыр кереги жок. Ошо каналдын ордуна бизге 8 000 гектар жер бересиңер деп булар менен талашып тартышып отуруп, акыры ошого көндүрдү. Себеби турганда, ошол жерде деле мына силерге окшогон ак көз, кара көз кыргыздын апалары, аталары өмүр бою силер айткандай ал жерде дагы кылымдардан бери ушу кыргыздар жашап келатат. Ошолордун көз жашын көрсөңөр, алардын ыйлап келип бизге жалынып, жалбарып суранганын, жаш келиндердин ыйлаганын көрсөңөр, силер дагы ушундай, мен ойлойм, ушундай кылат элеңер деп. Ошон үчүн 8 000 гектар жерди биз ушул каналдын эсебинен, сол жээкте курулуучу каналдын эсебинен Кабасайдан 5 айылга кыштоо, жайыт кылып 5 айылга жерин алып бердик.